Саламатсыздарбы? Samsung телефонуна тилдерди кошуу жана ашыкча кошулган тилдерди кантип өчүрөбүз, ошол жөнүндө болмокчу бүгүнкү сабагыбыз. Ал үчүн биз телефондун настройкасына киребиз. Бул Samsung телефону, мен азыр маркасын айтып берем. Настройкасына кирип, бул жерден язык и ввод дегенге киребиз. Тил жана кирүү деп. Бул жерден биз язык дегенди көрсөк, бул настройкасынын языгы. Бул жердеги тилди өзгөртсөңүздөр, мына телефондун настройкасындагы тили өзгөрүп кетет. Мисалы үчүн, бул Samsung'да кыргыз шрифти жок экен. Биз казак тилин кошуп көрөбүз. Бирок бул жерден казак тилин тандасаңыздар, настройкасы казакча болуп калат мынеке. Биз настройкасы орусча калсын. Бизге клавиатурага казакча тамганы кошобуз. Бизде өң деген бар, бул телефондо кыргыз шрифти жок экен. Башка тилди кошуу үчүн бул жерден клавиатура Samsung многоязычный дегенди тандайбыз. Мынеке, бул жерден биз мына көрүнүп тургандар англисче, орусча, хасо жана зулу деген бул ушул телефондо орнотулган клавиатуралар экен, тилдер. Бизде мына экөөсү ашыкча. Ушул экөөсүн өчүрүп, казакча тилди кошушубуз керек. Ал үчүн биз бул жерден добавить язык в клавиатуру дегенди басабыз. Басып, эгерде мына обновить деп тургандар булар, ушул бар тилдер обновление кылсаңыздар болот. Биз азыр казакчаны кошуш үчүн ушул казакча дегендин жанындагы мына точканы жандырышыбыз керек. Бизде максимальный кошулган деп казакчаны кошпой атат. Биз мына экөөсүн өчүрүшүбүз керек. Мына эки тилди өчүрүш үчүн ушул жашыл кнопканы сол тарапка сүрөбүз. Мынеке, өчтү. Эми биз казакчаны коштук. Биз языкка, клавиатурага казакча, англисче жана орусча клавиатураны коштук. Эми көрөбүз. Биз WhatsApp'ка кирип, бирөөгө кат жазып көрөлү. WhatsApp'ка кирдик. Бул жерден мисалы үчүн кандайсың деген сөзгө ң тамгасы кетет. Бул орусча турат, бул англисче, бул казакча. Бул жерде мына өзүңүздөр байкагандай өң таңбалары бар. Кандайсың деп жазып көрөйүн. Отправка мынеке ушул сыяктуу кошуп алсаңыздар болот тилдерди.